Достор, кандайсыңар? Барыңыздарга салам. Бүгүн болсо эмне жөнүндө сөз кылат болду экен деп күтүп атсаңыз керек. Салют, салам, кандайсыңар Мерел дагы? Бул жакта албетте силер күтүп атасыңар, эмне дейбиз? Кайсы теманы мындай ач берели деп күтүп атасыңар. Ошол күтүүлөр жөнүндө сөз кылалы атабыз. Анткени болсо биз деп бекер айткан жокпуз, жашоодо биз ар бир өзүнүн этабында биз бир нерсени күтүп турат экенбиз. Ошол жөнүндө сөз кылалы. Негизичи Мирел, жумушка кирерде күтүүлөрүң болот да. Менин айлыгым мынча болот, менин иштөө графигим мындай болот. Мен монда ийгиликтерге жетким келет, карьерамдын могул чокусуна жетким келет деп күтөбүз. Күтүүлөр болот. Үйлөнөрдө күтөбүз, турмушка чыгарда үйлөнөрдө биз күтөбүз. Менин келинчегим же жолдошум момундай болот. Ал жумуштан келгенде, чарчап келгенде, "О, Мирел, чарчап келдиңби? Келе кой" деп болсо болот, деп. Сага тиеш атпаймынбы? Айтор биз күтөбүз. Жок, керек болсо, кош бойлуу айым деле күтөт да. Менин балам же баягы полун билсе, ким жынысын билсе, менин балам мондай болот, бул мага окшош болсо керек, бул мондай кылат, анан мен баламды монтип кучактап уктайм деп биз күтүүлөр менен, кыялдануу плюс күтүүлөр менен жашап келебиз да. Негизи биз дайыма күтөбүз. Ата эне деле балдарынан күтөт, үмүттөнүп. Менин балам чоңойгондо мени багат, мени баягы карылар үйүнө алып барып койбойт, менин муктаждыктарымдын баарын камсыздап берет, балам мени сыйлайт, төрдө отургузат деп ата эне дагы балдарын күтүү, анан үмүттөнүү менен чоңойтушат. Бир нерсени күтөт алардан дагы. Бул мындай бала болот, тиги кыз мындай болот деп, тиге тиет деп ар бир нерседе өзүнүн бир күтүүлөрү болот экен чынында. Анан кандай гана болбосун, негизи күтүүлөр ишке ашса, бул кандай гана сонун. Айтпа. Күтүүлөрүң ишке ашпаса, анда эмне болот экен деп отуруп каласың да, ойлонуп каласың. Анда эмесе силер эмнени күтөсүңөр? Бул жашоодо өзүңөрдүн жашооңордо эмнени күттүңөр эле? Ошол эле келинчегиңиздер бар болсо, же күйөөңөр бар болсо, ошондон дагы эмне күттүңөр эле? Бизге кызык болот, жазып кетсеңиздерчи, ошол мындай окуп көрөлүчү, эмнени күттүңөр эле, эмне ишке ашты, эмне ишке ашкан жок. Эмнени күтүп атасыңар азыр? Көрсө, ошол күтүүлөр оң, анан терс болуп бөлүнөт экен. Оң күтүүлөр, терс күтүүлөр. Эгерде биз адамдарга карата күтүүлөрдү айта турган болсок, анда каалоо, күтүүлөр, анан бул диаграммада ылдыйды көздөй кетет, баягы сызык же өйдөнү көздөй кетет. Ылдыйды көздөй кеткен учуру мындай экен: каалоо, күтүү, анан сенде талап, жок, күтүүдөн кийин сенде разочарование, обида, таарыныч, эмнеге сен моуну бербей атасың мага деген. Андан кийин өзүн өйдө көтөрүү, сен мондай эмессиң, мен мондаймын деп өзүн көтөрөт дагы, экинчи жарымын басат. Анан аягында барып туруп, бул көңүл калууга алып келет. Көңүл калуудан кийин адамды саморазрушенияга алып келет экен. Адам талкаланат. Элестет, эгерде күтүү туура эмес болсо, ал адам талкалаганга алып келет. Эгерде күтүү туура болсо, ал кандай болот дебейсиңби? Анда адам өйдөнү көздөй кетти да, тескерисинче күтөт, ошол эле этапты басып өтөт экен да. Күтөт, бирок бул жерде талап койбойт, күтөт жөн гана. Сен милдеттүүсүң, сен менин күйөөмсүң, ошон үчүн сен мени бакканга милдеттүүсүң деп айтат го айымдарчы. Жок, бул туура эмес күтүү. Эч кимге милдеттүү эмес да, негизи айта кеткенде. Милдет деген же бул жаман сөз го, Туура күтүүдө болсо, ал күтөт, анан айтат, анан көңүлү калат, сен мен монт эткен десем деп. Андан кийин бирок самосознание келет. Жок, бул жок, эмнеге мен күтүп атам? Мен ошол күтүүм туурабы деп ойлонот экен да, анан адамда реализация өсүү болот экен. Элестет, биздин күтүүбүз ошо бир эле жерден айырмаланат калсаң, талап деген сөздөн гана да. Эгерде адам талап койсо, анда сен ылдыйды көздөй кетип баратасың, аягы барып саморазрушенияга келет. Өзүн өзү талкалайт. Же болбосо адам самосознание болсо, ошо бир эле сөздөн айырма. Самосознаниеда болсо, өзүн өзү аңдайт дагы, мен эмнеге муну талап кылып атам? Мен кандай максат менен талап кылып атам деп өзүн аныктаса, барып туруп адам реализация болот, адам өсөт, өнүгөт экен. Бул баягы экинчи жарымына болобу, ата энесине, балдарынабы, адамдар аралыгында, өзүнө болобу, адамдар аралыгында ушундай күтүүлөр. Албетте чынында туура күтүү деген бул өтө мындай кызыктуу нерсе. Анткени болсо, бул жанагы максат койгондой эле, айтат эмес беле, туура максат койсоң, ишке ашат дейт ал максатың. Эгер максатың туура эмес болсо, ошо бул жакта деле ошондой го дейм, күтүүлөрүң, Эгер сенин күтүүлөрүң мен үчүн эле деген болсо, жакын адамыңа, анда албетте ал сага аны бере албай калса, сен ойлойсуң, отурасың, бул ал эмес экен. Негизи сен күтүүлөрүң башкача болсо, бул адам менен бактылуу болом. Бул адамга мындай кылам.
бул адам менен мындай болом, мындай жашоо көрөм деп туруп күтсөң, ошол себеби мындай кандай болбой калды, болду деген жерден карасаң дагы өзүңдүн мындай туура күтүң болсо, анда сенин кандай ал менен болгон нерсең жакшы өтөт да. Жамандар болот, кыйынчылыктар болот, түшүнбөстүктөр болот, бирок сен бул аялбы эркекпи ким болбосун күтөсүң. Мындай болсун деп туруп. Ошол туура койсоң, туура болот го деме. Кээ учурда мен ойлогом дегендер болот го. Эмне ажырашып кеттиңер, же эмне сүйлөшпөй калдыңар десе, мен ойлогом, ал мындай болот деп. Биз ойлогонбуз, же болсо характерим не сошлись дегендер учурлар болду деп коет да, бирок ал ичинде ал бир нерсени күткөн. Айтылбаган ал мындай же айтат эмес беле, сен мурун башында жолукканда момундай болчусуң, азыр сен мындай болуп калдың дегендерчи. Ал ойлогон, күткөн. Бул адам ушундай эле аяны чейин бар болот депчи. Албетте эч качан андай болбойт. Адам өзүнүн башында кызыкчылыгы болгондуктан ал көп нерсе аракет кылат. Мына айтканча 200% кылган ишин кылат. Өзгөчө эркек, эркек алган. Бирок анткени кызыгы бар чынында. Эми экөө жакын бир болгондон кийин күтүлөр башка болот. Ал эми сен мени колдойсуң, мен сага эле кыла бербейм, сен мени колдогонуңду күтөт, ал деле мен тигин ишке ашырайын, тигиндей кылат. Ушуна кенедек айтчы гана, мен эркегим мени күтөт гана. Эркектер негизи ушундай болот, ал башында кызыкчылыгы болот. Анткени муну эме бул кызды кандай десем, жактырып алайын, аялдыкка үйлөнүүгө. Анан аялдар болсо көп учурда тереңи билбейм, бирок алар күтө берет, ошону кыла берет го депчи, өмүр бою. Албетте эркек аны кылбайт, ал болсо ойлойт да, бул кылдым да, бул меники, жетти. Эми экөөбүз баса алдык, сен мени колдо дегенде, ошондо мен муну ишке ашырайын деп туруп, анан башка кызыкчылыктар болот. Негизи эркек ушундайбыз. Бир нерсени мындай басып алсак деп коелучу, анан биз башка нерсени каалайбыз дагы. Эгер буга кызыкчылыгыбыз жок болсо, бул албетте сен менен жашагым келбейт деген сөз эмес. Азыр негизи кызыкчылыгым бул жакта. Ишим, мисалы акча таба алайын, иштейин, тигиндей кылайын, өзгөчө бир эркектин кандай десем, өзүнүн болгон муктаждыктарды толтурайын деп туруп, эркек ушундай ар кандай нерсеге кетип калышы мүмкүн да. Албетте өзүнүн эркектин да күтүлөрү бар, кыздын дагы өзүнүн күтүлөрү бар, бирок ошол күтүлөрү экөөнүн ортосуна бир келишимге келбесе, окшош болбосо, же мунун күтүлөрү мага эле эгоисттиктүү болсо, анда бул кандай десем, мамиле же бул сүйлөшөр нерсеси албетте бир кыйынчылыкка алып келет. Анан бул ал жакта кийинки суроо, кантип бул кыйынчылыкты чечесиңер, кандай өзгөрүштөр кыласыңар, бул өзгөчө ушундай эмес, башка нерсе. Ушул жерден токтолуп бир мисал айткым келип атат. Биз жаңы баш кошкон кез, анан ушу декабрдын башында, баштары эле же ноябрдын аягы эсимде жок, бирок жолдошум мага спортивка алып келип берди да. Ой, рахмат деп, анан мен аны мындай эле алып келип берди деп кабыл алдым. Анан туулган күнүмдө белек бербей коюп атпайбы? Анан туулган күнүм 6 декабрда, анан өттү да. Анан аябай таарындым да. Сен мага белек бербейсиң кана десем, апай байын бербедим беле дейт. Ал эмес десем, ал белек эмес десем, ошол белек, ошону атайын апка, анда сен айткан эмессиң аны деп баштадым да. Анан көрсө баягы мындай күтүүлөрдөн байкасаң, Мирель эмнеден көп чатак чыгат? Күтүүлөрдөн келип чыгат да. Мен ойлогом, мен момундай деп үмүттөнгөм деп айтылбаган күтүүлөрдөн улам ортодо конфликттер келип чыгат. Мисалы, күтүүң орундалбай калганда эшикти тарс жаап, тарс турс ары бери басып, аялдар мисалы чыныга чай коюп берсе да тарс коюп бултуңдайт да. Аны көргөн эркек карасаң, бул менин иштеп келгенимди барктап айтат, баалап айтат. А мен болсо ойлогом, сен чарчап келдиң, кел эс ал деп айтат экен деп ойлоп күтүп келгем дейт да. Эки жактын тең күтүүлөрү бар, бирок экөө тең иште эле калып атат, айтылган жок да. Анан кийин бир аз дагы бир үстүнө чуп деп тып деп дагы бир 2-3 капли тамгандан кийин сен дайыма ушинттейсиң, сен мени колдобойсуң деп эркек экинчи адам үчүн чечим чыгарып айтат. Мен сага акча таап келип багып атсам деле сен ыраазы эмессиң дейт. Аял болсо тиги үчүн чечим чыгарат да. Мен сага тамак жасаш үчүн эле керекмин, мен сага служанкамын, мен мондай кылсам сен эчтекени көрбөйсүң деп экинчи тарап үчүн чечим чыгарат. Биздин убактыбыз бүтүп калыптыр да. Эмкиде улантабыз достор, алыстабаңыздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.